Ал жактан кыйынчылык болот, өз жериң болбогондон кийин, мисалы аял кишиге эле кыйын болуп калат экен, эркек кишиге да анча эмес да. Аял киши деген, мисалы үчүн мен 6-1 график менен иштечим. Бир күн выходной болгондо үйгө көңүл эме кыласың да, үйүңдү уборка менен, балдарыңды мектепке даярдап, ушундай күн менен эле өтүп кетип атты да. Менчи анан аябай эле кыйын болот, ал жакта деген ответственный болуш керек. Уборка кирип, анан 3 айда эле управляющийлерге жагып эле, анан сен ушундай болду эле, анан ушу 3 айдан кийин эле уже шеф-повар болуп көтөрүлүп кеттим, үйрөнүп кеттим. Ошо 3 айда эле өзүм кызыгып, өзүм нар жагыман кухняга аябай тамактарга жакын окшойм, анан ошол жакшы өздөштүрүп кеттим. Анан менюларын жаттап, эме кылган, проверкалар келет, алардан жакшы өтүп, анан управляющийлер давайте шеф-повар болбойсуңбу деди. Анан жок, мен даяр эмес элем десем да болбой коюшту. Кыйынчылык болмаса эч убакта ийгилик болбойт да. Мен ошон үчүн жаштарга деле айтам да. Баягы успех приходит через боль деп коет го. Баягы орустардын ушундай сөзү бар да. Мен Россияда иштеп жүрүп ушу сөздүккө неме кылдым, анан ушинтип кыйналып жүрүп анан келдим.